Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Баарыңыздарга ошол 2 күндүк эс алууну жакшы маанайда өткөрүшүн каалап, Манас жаңырыгында 6-күн кечинде келиңиздер, жакыныраак олтуруңуздар, берүүгө биздин бүгүнкү куттуу студиябызга биз сыйлаган, биз кадырлаган Ала Тоо арасын аралаган атыры жыттуу сонун ырларыбыз бар. Андан тышкары ушул биздин аттуу баштуу болгон агаларыбыз, патриот агаларыбыз жүрөгүндө кыргыздын сүрөтү бар. Ошол биздин Алпакыныбыз Алыкул Осмонов туурасында дагы жакшы бир китепти чыгарган экен. Алыкул жана музыка деп буга чейин бир топ иш-чаралар өткөрүп келген. Мынакей эмне демекчи, өзү дагы сөз өлбөйт дегендей, канча жылдар өтсө дагы ушул Алыкул атабыздын ырлары ушул күнгө чейин ырдалып, ушул күнгө чейин окулуп келет. Күндүн чамал Алыкул Осмонов деп айтсам жаңылышпасам керек. Эгер сиздер замандаштары болсоңуздар, эгер сиздер тааныган болсоңуздар, анда бизде маектен алыстабай өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен бөлүшсөңүздөр болот. Студияда мен Назира Бердиғулова. Келиңиздер, анда алгач коноктор менен тааныштырсак, баарыбызга белгилүү болгон эжекебиз Кыргыз Республикасынын эл артисти жана Казак Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Дарика Жалгасынова. Саламатсызбы эжеке? Сизди көргөндө жаз келгендей сезиле берет да. Рахмат келгениңизге. Жана ошондой эле Шашимбай агайыбыз да келип отурат. Тажибеков Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты жана ушул мен сиздерге айтып жаткан Алыкул жана музыка аттуу китептин автору, түзүүчүсү. Саламатсыздарбы? Бүгүн абдан жакшы самалык деп айтсам жаңылышпаймын. Анткени биз бүгүн Алпакыныбыз агайыбыз боюнча кеп кылабыз. Ошол агайыбызды бир эскерсек деген. Алгач келиңиз, мындай кеп кылсак, Шамбек ага айтсаңыз, Алыкул жана музыка аттуу китептин жарыкка чыкты. Бул китеп эмне туурасында жана эмнелер бар ичинде? Саламатсыздар. Жаңы жыл астында ушундай 2016 жылдын тарых жылдын аягын ушундай аяктап атканыбызга биз дагы сүйүнүчтөбүз. Мен ушул Алыкул жана музыка деген китепти жазышты ушул 2 жылдан бери милдет кылып, Алыкулдун 100 жылдыгына бир белек кылсам деген ойлорум бар эле. Ошол максат менен 2 жылда иштеп калдым. 15-жыл эле бул китепти бүткөн сүдүм эле, бирок бул ноталуу китеп өзү абдан татаал, көп эмгектерди талап кылат экен. Ошон үчүн көп текшерүүлөргө, көп эксперт, композиторлорго да көрүп, ошолор менен макулдашуу моменттер болду. Андан кийин бул китептин аягына ушул ичинде 130 сыр бар. Ошо 130 сырга биз диск кылып, ошо үндөрдү, ошол ырдалган, ошол 130 ырды аткаруучулардын үнүн ошого жазып, дискага түшүрүүгө туура келип калды. Ошону менен сосулуп, жетиши ушу жаңы жыл астында белек кылып алып келип отурабыз. Өтө көп адамдар иштейт деп калдыңыз. Деги эле бул материал канча жылы же канча айда чогулду? Бул 15-жылдын башында ушул бул китеп боюнча Анатай Өмүрканович менен жолугушуп калдым. Ал киши ушу 100 жылдыкка даярданып атканда айтып калды, ушул китепти бир Алыкулдун поэзиясын, ыр жыйнактарын чыгардың, эми ушу бир обондун ырларында бир чогулткан бирөө болсо жакшы болот эле. Анан агай, мен ушуну иштеп жүрөм, ошонун аягына чыгарайын деп жүрөм десем, ушу ак жол каалаган киши. Андан келип Памырбек Казыбаев деген ушу Алыкулбек агабыз бар. Ал кишиге да жолугуп ушундай иш кылып атам десем, ал да ак жол каалап ошо баштаган. Анан ошондо ушул Памырбек агай ушул Алыкул Осмонов акын эле эмес, котормуч эле эмес, драматург эмес, бул киши обон чыгарган деп мага 2 обонду берди. Нотасы менен Сагындым деген ырды берди. Анан дагы бир ыр болчу, ал Кинай ушундай деген кыздын аты менен чыккан экен, ошол экөөнү берип койду. Мен аны деле алдым, ошого кошуп жүрдүм. Анан кийин бул ырды биз эми баарыбыз эле ушу Алыкул Осмоновдун обондун ырларын толук билбейбиз да. Көп болсо бир 10 чакты ыры белгилүү эле да. Анан эми ушул 10 чактырдын үстүнө мен кошуп ушинтип жүрүп отуруп бир 20-30 өзүмдө бар эле. Чогултуп жүргөн ырларым бар. Анан ошо менен бел байлап киришип калдык. Алыкулдун музейине бардым, аяктарында сураштырдык. Ушу китепканалардан, архивтерден изделдик. Көп композиторлорго жолуга туура келди. Ушундай көп татаал иштер менен аралашып калдык. Анан ушу Алыкулдун ушул жердеши
ошону алкулап эт дагы бир Жекшенбек Турусбеков деген жигит бар. Ошо жигит менен да сүйлөшүп, ал өзү музыка жазган жигит. Алсам ошол жигит ошол балам бир 5 ыр чыгарды эле деп, ал ошо 5 ырын берди. Аны алдым. Анан кийин өзү дагы ушу мен 1981-жылы ошо Кайыңдыда иштеп жүргөндө ыргечеге катышчу элем мен. Ошондо ошол мага ойноп берчи. Ошону үнүмдү жактырып калып неметип жана ошо мен эмнеден уялам деген ырга ушул обон чыгардым сенин үнүңө деп. Ошол дагы мага дем берди да кичине. Ушунчу деп. Анан эми баягы башталган ишти аягына чыгарайын деп эми бул иш жоопкерчиликтүү иш да. Анын үстүнө агайга дагы мен баштадым, кылып бүткөрүп коем деп коюп, анан ошо менен иш башталып калды. Жерде 130 ыр кантылды, 130 ырда. Анан эми бул китептин баш сөзүн Дарих эжебиз баштап жазып берди. Мен анткени Дарих эжеге кайрылдым. Мен бул ушул Алыкулдун обондырларын изилдеп отуруп, бул жерде ушул көп мурунку залкар композиторлор, Абдуллас Малдыбаев баштаган композиторлор баштап ошо кишилердин жазган көп ырлары бар экен. Анан мурунку улуу композиторлор, ушу эже менен иштешкен кишилердин көп ырлары чыккан экен. Аларды да карап чыктым. Сөздөн Дарих эжеке көрөлү, кандай дейсиз? Ушу сек жакшы болот эле, сөз эжеден баштап келди бала. Жакшы. Мынакей башына чыкканда эле башкы сөзүн өзүңүз жазган экенсиз, абдан мындай маанилүү, философиясы терең. Айтсаңыз, ошо алгач сизге агайыңыз кайрылганда кандай сезимдер болду? Кели жазып бере калайын дедиңизби? Жок, мен дайыма ойлоноюнчу дедиңизби? Мынау өткөн өтө атактуу кыргыздын наамын кыргыз кылып жүргөн улуу адамдар жөнүндө ошонун аркасынан изилдеп, жазып, ушунчалык убактысын коротуп, мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын коротуп жүргөн адамдарды мен өзүм ушунчалык мындай сыйлайм да. Мына ошондой адамдардын бири мынау Шаршенбай Ажыбеков деген жигит экен. Бул өзү колу жеткен жердин баардыгына жардам берип, ушунчалык ак ниети менен. Бул 100 жыл өттү. Бүгүнкү күндө Алыкул деген бул өзүнчө классик. Мунун ар бир чыгармасы музыкага жатат да, өзүнчө музыка менен сөз айкалышкандагы. Анан көптөгөн обончулар дагы ырды чыгарып жүргөн, композиторлор да чыгарып жүргөн көптөн. Анан мен ырдаган ырларымдын биринчи ырдаган ырларымда бар болчу да, биз угуп атабыз. Музыка деген ушу 66-жылы мен келгенде ош жакта Машаев деген бир обончу жигит бар экен. Анан ошол чыгарып туруп музыка деген сөздү, ырды. Ошондо биринчилерден болуп мени алып, анан ушул ырды абдан ырдаган болчу. Мына угуп атабыз. Кичине угулайлы. Музыка деген. Сиз ошол кезде эстеп туруңуз. Кандай сезимдер болду эле? Анан бөлүшөсүз. Анан ошондо баш сөз жазып, ушунча ыраазычылыгым менен мынакей Алыкул жана музыка. Бул жерде эчен деген ойлор жатат. Эчен деген мындай убакытын жок кылып, ушунчалык бир сүйүү менен, каалоо менен бул кыргыз элине кылган өтө чоң кызмат деп эсептейм. Сизге өтө чоң ыраазычылык баш сөзүн жазган жазуу коем. Ушуну изилдеп, мунун ичинде музыкасы менен нотасын издеп, минтип чыгарыштын өзү бул өтө чоң нерсе. Ошондуктан сиз Шаршенбай мырза абдан чоң жумуш кылдыңыз. Кыргыз эли үчүн, кыргыз музыкасы үчүн, кыргыз акындары үчүн ушундай алып биздин Алыкулду ааламга таанытып, бул дагы чыга берет. Али бүт элек мына музейде болду, элдин баардыгы кандай сонун кылып баягы жылдыгын өткөрдү, 100 жылдыгын. Ошондуктан бул бүтпөй турган тема дагы да мына ошентип сизди көрүп, бөлөктөр дагы өзүнүн эмесин кошуп, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кошуп, Алыкул өчпөй турган, анын кандай котормолору ошо классиканы кыргыз элине таанытып, кыргыз элиникин бөлөк элдерге таанытып, мына өзүн улуу
акыныбыз Алыкул турмуштун кандай жагдайларын көрсө дагы, кандай кыйынчылыгын көрсө дагы ошону турмушту баягы дайраны кечип өткөндөй кечип өтүп өзүнүн бийик музыкасын жаратты, өзүнүн бийик чыгармасын жаратты. Ушул чыгарма жөнүндө айтып берсеңиз, канчанчы жыл ырдадыңыз? Ушуларды эмнеге таңдадыңыз? Оркестрдин коштоосунда экенин баарыбызга дали эл. Машаев деген обончу, биз Ошко бардык гастролга. Анан барсак ошо бир Машаев атын унутуп калдым. Абибилла. Ошо жигит келип анан тиги маэстро Самхан Жумакматовго айтып калдым, мен ушундай оонум бар эле агай, бир угуп көрсөңүз деп, анан өзү аккордеону менен ырдап берди. Анан бул Алыкулдуку болгондон кийин абдан жакшы, оон эле болсо болду деп ошол жерден эле жазып алып, анан алып келип оркестрге салып, муну мен 2-3 вариант кылып жаздым. Эстрадный вариант менен да жаздым, симфониялык оркестр менен да жаздым. Анан чет мамлекеттерге барганда, ошо Алыкул жөнүндө бир ушундай уктуруу болуп калганда, мен алардын баарын ырдап жүрдүм. Эми биз ошонун үчүн арзбыз да. Анан кийинки жылдары, мына өткөн жылы менин чыгармачылыгымдагы бир 10 жыл мурда эле бир жакшы ачылыштар болду. Мен ыр жаза баштадым. Ошо Алыкулга дагы жазган ырларым бар болчу. Бүгүн ошону алып келбей калыптырмын. Ошон үчүн эми китептердин ичинде кыздар жана Кыздар ай деген бир өзүнчө уюм түзүлгөн. Анан ошонун ичинде жалаң Алыкулга арналган ырларды чыгарып, ошонун ичинде да менин ырларым бар, жыйнак бар да ичинде. Эми Алыкул деген бул өлбөй турган кыргыздын бир залкары. Ошо сизге окшогон кишилерге рахмат айтып, силерге окшогондорго рахмат айтып, мына Манастын силердин студияңардын аты эле укмуш экен. Манас жаңырыгы, Манас жаңырыгы деген ушул жерге да мен биринчи жолу келип атам. Жаңы жылдын алдында, ошондуктан жакшы ууматтар келе берсин силерге, студияңарга ушундай чоң кызматты жасаган, чоң иштерди жасаган улуу адамдар келе берсин. Баары алдыда экен. Жакшы, ага эми сизге берсек, айтсаңыз эмне үчүн сиз ушу бир топ жылдан бери Алыкул атабыздын чыгармачылыгынын аркасына сая түшүп алып, күндөн ыр жыйнагын чыгардыңыз, андан соң мынакей музыкасына эртең ким билет, дагы киносун тартсамбы деп чыгасызбы? Эмне үчүн сиз ушул акынды таңдап алдыңыз? Сиз менен биздин Алп акыныбыздын байланышы эмнеде? Кандай байланыштарыңыздар бар? Тууганчылык дейин десем, биздин Алп акыныбыз сөз билгенде Гөлдөн болчу, сиз деген такыр башка жактансыз. Же ушунчалык эле бул акын сиздин жүрөгүңүзгө жакын болуп, бир пландарыңызда да келечекте ушундай айтсамбы, биз билбеген дагы сырлары барбы деген ойдо. Бул Алыкул Осмонов бул мектеп жашыбыздан эле баарыбызга тааныш акын катары. Бардыгы эле ошол адабият сүйүүчүлөр, поэзия ишкобуздар үчүн тааныш адам эле. Бала кезибизден ушу мен атам Манастын 3 томдугун үйгө коюп коюп окутуп, анан ушу Алыкул Осмоновдун томдуктарын алып келип ушу көп окутчу эле да. Ушу биздин үй бүлөдө мен эжелерим, агаларым абдан ушу ырга да жакын, таланттуу адамдар, ошолордон дагы көп нерсе жукту. Мен атам өзү дагы ыр жазчу экен. Алыкул Осмонов менен чогуу 46-жылы ушу Атбашка барганда ушу Алыкул Осмоновду 2 айча чогуу алып жүргөн экен. Ушу анан ошол энемен көп угуп калчумун. Атам биз жаш кезде каза болуп калды. Энем көп айтчу, ушу Алыкул келген ушундай деп. Анан эми анда биз башка кесиптебиз. Жаш кезде башка кесипте иштеп жүрдүк. Анан буга деле көп майны бере алган жокпуз. Анын колубуздан келет деп буга даап кириш деле кыйын да. Эми сүрөттөрүн деле көрүп жүрчүмүн, айткандарын угуп калчубуз. Атамдын кол жазмаларын көрүп калчумун. Бүт эле бала чыңыз да, келди, кымыз ичти, кетти, туурабы? Андай деле көп майны деле берилбейт. Ушундай болуп эле калат экен, ошентип жүрүп. Анан бирок ушу келинчегиме көп айтып калчу элем ушу.
кээде ушундай телевизордон Алыкул Осмоновду көргөзгөн бир передачалар болуп калат да. Ошондо адам толкулданат да. Ушулардай бир жасап койсомбу дегенсипчи. Мен чай ичип отуруп келинчегиме айтып калчу. Ушинтип бир жазсам болот эле деп. Оюңуз таза экен да. Ошентип койчу эле, анан ошентип эле кайрылы колдон келбейт, кайра башка жумуш менен алексиң да. Анан өзүм финансист болгондон кийин башка иштер менен жүрдүк. Бирок ушул 78-79 жылдар казарманда иштеп, ошол жакта бойдок иштеп калдым. Ошондо көп ырларды жаздым. Газетага көп материал жаздым. Ошол бойдоктуктун ошондо бир пайдасы тийди. Ошондо бир таланттардан өтүп, андан кийин ошо калгам. Анан бир анча бул райондук иргеселерге чыгып калчубуз антип. Бирок илгери кайдан биринчи максат өзүңдүн жумушуңда, экинчи кесипке барыш деген деле кыйын да. Ошондо жүрдүк. Анан ушу адабиятка кийинки 10 жылда кийлигишип калдык, адабиятка киришип. Анан газетага да материал берип жүрүп, аякта мурункумду баштап, анан ушу Алыкулдун изи менен деген өзүнчө бир рубрика ачып алып, ошого Алыкулдун сүйүүлөрүн өзүнчө жазып чыктым. Алыкулдун каармандары деп өзүнчө кыска газетага элге тааныштырып бере баштадым. Ошол нерсе дагы бир неме болду. Кээде бир мага телефон чалып, редакцияга чалышат экен да, ушу бала жакшы жазып атат, телефонун бергилечи деген. Ушундай болуп калды. Ошол дем берди да, кичине болсо. Адамга ошол жакшы жылуу сөз деле кээде неме дейт экен. Сөз жок, сөз жок. Анан ошону менен бак дальше больше дегендей эле кирип кете бердик. Анын болду. Анан ушул Алыкул Осмоновдун китептерин эч таппай койдум. Эч жерден таппай койдум. Көп окуйунчу десем, бул этикаларда бирин экин бар. Же болбосо ошону бирөө окуп отурат да, күнү сага тийбей калат. Анан кийин биги Капталарга барып, ошол жерде музейине бардым. А жерге барсам дагы бирден эле китеп бере албайбыз деп. Анан жолборс терисин жамган матырдан гана бирди берди. Ошол эле китепти алып, ошону алганыма абдан сүйүнүп алып кеттим мына. Абдан жакшы. Ал кандай алтын тапкандай. Кандай китеп эле эмне, кандай жолборс терисин жамган матыр. Албетте биз кайрылып келебиз алга. Андан соң иш улануу да болот экен. Анда сиздин аткарууңузда бир чыгарманы угуп, андан соң кайра студиябызга кайтып келсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, Келисердин Шайтанбек Ажибеков агабыз сонун бир клип тарткан. Атабыз жөнүндө кандай клип болду экен, жогу көрөлү, бизден алыстабаңыздар. Şarda kençi olukunda senin nelesin sulular markı mahabattan kı ah süt arkan gemesin halı
көрсөтүүбүз алдан ары улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Студиябыздын коногу биз сүйгөн, биз сыйлаган эжекебиз, бардык айымдарга үлгү болгон Дарика Жалгасын эжекебиз олтурат. Жана ошондой эле Шаршембек Ажыбеков агайыбыз олтурат. Мынакей Алык кол жана музыка аттуу китептин автору, түзүүчүсү. Кечээ Жолбурс терисин жамылган баатыр жөнүндө баштадыңыз эле кепти. Ошол жалгыз бир китепке ээ болдум деп алып окулдуңуз анан. Ал китепти окудум. Анын мурун деле тааныштык бар да. Анан ошо кучактап аны окуп неме кылып анан ушул Алык кулдун ыр жыйнактары жок турбайбы деп, анан ушул мага түрткү болду да, ушуну бир чыгарышым керек экен мен. Элге жеткизбесек кандай болот? Анан Алык кулдун 100 жылдыгын өткөрөбүз деп атсак, же бир китебиз болбосо, эмне деген нерсе, ошол нерсени мойнума алдым дагы, анан ушу ырларын чогултуп баштадым. Анан мурунку 64-67 жыл чыккан китептерин барып архивден алып, ошону карап, академиянын архивинен алдым. Ошол жактан карап отуруп, бүт ырларын баарын тактадым. Андан кийин ошол жерде Алык кулдун кол жазмалары турган жер бар. Ошол жерден дагы көтөрүп, дагы ошол жерден бир 17 ырды таптым. Мурунку китептерге кирбей калган экен. Ушуларды таап ошентип неметип атканбыз. Анан аңгы чакта биздин Алык кул Осмонов атындагы коомдук фонд бар. Ошол тарабынан акча бөлүнүп 2 томдук чыкты. Чыгып калды мен өтүргөн. Ал жерге дагы кичине шашылыш болуп калдыбы? Кээ бир ырлар кирбей калган экен. Анан мен өзүмдүн баштаган ишимди баштай эле ошону дагы чыгардым. Алык кулдун ырлар жыйнагы деп 500дөн ашык ырды өзүмдүн баягы демөөрчүлүгүм менен чыгарып элге тараттык. Анан аны дагы ошо арзан баада кылып туруп чыгарганга аракет кылып арзан элге тараттым да. Анан ошол нерсе баягы эмнеде уч кашкандай уч кашпа дегендей болуп калды. Кая фантазияга келип баштады. Анан ошо менен башталды. Андан кийин Алык кулдун калган сырларын ачайынчы деп, анан ошо менен жанагы Алык кул жана музыка, Алык кул жана искусство деген, анан арп элестери деген, жана Ак бейит деген ошо китептердин баарысын өзүнчө кылып бөлүп, баягы элге азыркы кезде баягы бизде интернет болуп калды, анан газета көп тиги болуп, маалыматтар көп болгондон чоң китепти көп окушпайт экен да. Аны да түшүнүп калгандан кийин анан китептерди ушундай жетиштүү кылып бөлүк кылып чыгарып атам да, ушундай кылып. Бул мисалы өзү арзандагы алганга элдин азыркы чөнтөгүнө да карашыбыз керек. Окуп бүтөм десем, 3 саат окуп бүтөсүң. Ушундай кылып, ушундай жолго да өтпөсөк, анан чоң китептер чыгарып алганда, анын өтүшү да кыйын нерсе экен. Азыркы кезде мамлекетибизди көрүп турабыз, казынабызда акча жок. Анан өзүбүз чыгарып аткандан кийин кичине жолун да туурлап чыгарыш керек экен. Эжекебиз да бир нерсени кошулганын турат. Азыр оюма бир нерсе келип атат да. Бул Шаршембай айтпады бала кезиндеги. Мен азыр ойлоп отурдум, Алык кул менен мен качан жолугуштум эле деп. Канча жашта элесиз? Айтып атам. Мен анда окуй элек мезгилим. Анан менин эжем, мен өзүм баягы согуш чыккан жылы туулганмын. Ошо согуштун балдарымын. Анан эжем 7-классты бүтүп, айылдагы китепканада иштечү да. Анан отуруп кечке чейин эле окуган бар ушу китептерди окуй эле отурчу. Анан кечинде апам жумуштан келет, мен үчөөбүз жатып анан ошондо ошо жолбарс терисин кийген баатыр деген ошону айтып берип, анан ошондо кызыктырып, ушундай болот экен деп биринчи жана аттарды угуп, Тинатин деген автандил, анан кийин ушундай аттардын баары кыргыздарга жайылып кетти да, бүтүндөй. Ушундай аттардын баарын кое баштады Алык кулдан кийин. Анан ошондо дагы бир нерсе эсиме келет. Кийин 10-классты окуп чоңоюп калган мезгилдерде балдар кыздарга кат жазат да. Анан ошондо Алык кулдун жанагы мекендеген ыры бар эмеспи, ошонун акыркы куплет. Анан биз каттарга колдонуп, жанагы сени сүйдүм, сүйгөндүгүм сүттөн ак деген ошентип жазып берсебиз таң калчубуз. Бул таптан кыйын турбайбы ушундай сөздүн баарын билип алган деп. Анан кийин ошого жооп таппайбыз. Көрсө бул Алык кул деп экен деп баарыбыз билип жаттап, жаш кездеги ошондой экен да. Бул карабайсыңарбы ошол сөздүн маанисин, ошо сени сүйдүм, сүйгөндүгүм сүттөн ак, сени сүйгөн тагдырыма рахмат. Өлсөм дагы сенин жыпар жытыңды
жатқым келет көкірекке құшақтап, ал жерде айтқан сенің топырағыңда жатқым келет деген қандай сөз. Мен ошондой шындығында бұл ошол ооруну, турмушундағы өтө кыйынчылыкты жеңди. Ал эмне менен жеңди? Анын жүрөгүндө ошо вулкандай кайнап турган талант болгон. Абдан чоң талант ошол жеңди. Анан айткандагы сөздөр барга, мен канча жол өлүп, канча жол тирилем. Ушундай бир жолдор бар, силер менен кездешүүчү. Мен кайта келем, кайта жолугам. Чындыгында Алыкул эми өлбөй турган адам. Бул канча кылымдар өтсө дагы кайта биз менен жолугуучу жолдордон жолугушат. Жакшы эжеке, бизде рекламалык жардак, андан соң жолугушабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыз. I'll put it in my pocket so that every day you're with me. Keep me close to my heart, and we'll be back before you know. And you Неправильное питание и алкоголь, плохая экология могут привести к повреждениям печени. Эссенциали Форте Н содержит эссенциальные фосфолипиды, которые помогают восстановить поврежденные клетки печени. Эссенциали Форте Н. 2 капсулы 3 раза в день. Sanofi, Франция. Көрсөтүү салдан ары улантабыз. Дагы ушул биздин Алпакын Усалкул Осмоновдун калемине таандык сонундурлар бар. Ошого музыка кошуп, азыркы учурда биздин эстрада жылдыздары дагы ырдап келүүдө. Албетте актуалдыгын жоготпойт. Кызыктын баардыгы алдыда. Биз менен чогуу болуңуздар. Жакшы, көрсөтүү салдан ары уланта берсек, бизде дагы жакшы маалыматтарыбыз бар. Агай мынакей ушул китепте Алыкул жана музыка деген бул жерде баардык ошо аткаруучулар музыкаларда кирген экен. Бул жерде жогоруда эжекебиз айткандай, өзүнүн саптарында жазылган экен. Ошол саптарыңыз жүрөктөн чыккан саптар, ушул жөнүндө окуп берсеңиз бизге. Анда окуп берем. Анан бул жерде бир сөздү айтыш керек экен. Муну Өтөбаевдин биринчи укканымды айтайын, и что за песня айтайын да. Маркум Шамшыбек Өтөбаевдин аткаруусундагы өзүнүн обону көптөгөн обондордун эң мыктысы деп айта алам. Анын обонундагы ата журтка болгон сүйүүсүнүн интонациясы жүрөктү титиретет. Айрыкча 2010-жылдын 7-апрелиндеги элдик революциянын убагында муңга батып турган жүрөктөрдү айтып, бүткүс кайгы муңга батырып, ар бир кыргыздын жараны сен ооруба. Карачы айт. Мен ооруйн ата журт деп мекенин сүйүп тургандай сезимде болдум. Ушулар үчүн Шамшыбекке кыргыз эл артисти деген наамды ыйгарса, андан кыргыздын эч жери кем калбайт эле. Аттигинин Алыкулга арнап ыр жазбаган кыргыз жок болуш керек. Алыкул дайыма биздин арабызда. Анан мен да мына окуп, ушуну айтайын, мына 7-апрелдегине, ошону действительно мен отуруп алып ыйлагам. Вот ошол бала азыр да эстесем эле ыйлагым келет. Просто ужас. Жанагы ордайт го, жанагы эме деген ыр, ата журт деген. Сен ооруба, мен ооруйн ата журт. Карачы, мына. Ошолорду укпайлыбы? Барбы ушул? Бар бизде. Мен айтайынчы, анан уккула. Это же гениальная песня. Сиз айтып бересизби? Мен айтайын азыр, муну айтып. Мынакей. Өзүнүн отун Шамшыбектин Оонов экен да бул. Мен өзүнүн аткаруусундагы. Аны ырдын интонациясы, ой жүрөктү титиретет айрыкча. Мына 2010-жылдын 7-апрелиндеги
элдик революциянын убагында муңга батып турган жүрөктөрдү айтып өткөз кайгы муңга батырып, ар бир кыргыздын жараны сен ооруба, мен ооруйн аталык деген ушундай бүтүнгө келген. Ошондуктан деп мекени сүйүп тургандай сезимде болдум. Ушулар үчүн Шамшыбекке кыргыз эл артисти деген наамды ыйгарышса, андан кыргыз эч жери кем калбайт эле. Ат деген ада кетти. Эми ырлардан окуп берсеңиз. Анан кийин мына айтайынбы? Окуп бериңиз. Окуп берейинби? Ырды да. Мен дагы ушу Алыкулга болгон сүйүүмдү ак баракка түшүрдүм эле, ошону окуп коеюн деп. Алыкулду эскерип. Алыкулду эстей берем кайрадан, жарым кашык музыкага чаңкаган. Атаганат дүрөй болду бул күндө, музыканы кулак укпай канчадан. Көптү айтат анда түшкөн сүрөтүң, сабырыңсыз уурутуңдан күлөсүң. Жүрөктөрдүн тереңинде жылмайып, ар адамдын сезиминде жүрөсүң. Шер Алыкул, музыканы тыңшачы, жутуп ич калтырбастан бир тамчы, сагарын алып симфония ойнолот, кыргыз эмес бүт дүйнөгө аттанчы деп. Бир убакта жарым кашык, берчи мага жарым кашык музыка. Айтат элем, жарым кашык эмес, мына сага симфония, дүйнө жүзүнө аттан, жалаң кыргыз эмес деп. Мына ырымдагы айтып кетет, мына ата жүз дегени. Алиге чейин ошону укканда ушунчалык бир бийик сезимге келем. Элдин баары эле мендей болуш керек деп ойлойм. Ошону угуп көрбөйлү? Угуп көрөсүз албетте эфирдин алкагында. Агай айтсаңыз, албетте Алыкул Алпаканыбыз жөнүндө бир топ ырлары, бир топ китеп жыйнактары чыгып жатат, бирок ушул сиз чыгарган Алыкул жана музыка деген китеп айтсаңыз, башкалардын эмнеси менен айырмаланат? Сиз дагы бул китепке эмнелерди киргизе алдыңыз? Бул биздин Кыргыз радиосунун алтын казынасында Алыкул фондусу бар, ошо Алыкулдун ырлары боюнча. Ошол жерде бир 59 ыр бар экен. Алыкул үндөрү жазылган да. Анан ошону алып, аны дагы мен иштеп чыгууга туура келди. Ошону иштеп чыгып нерсе ошол жерде дагы кээ бир туура эмес ырлар кирип калган экен. Ошол ырларды да алып салууга туура келди. Анан ушул андан тышкары ушул ырды чогултууда бул ноталарды. Эже сиз айткандай бул Шамшыбек Өтөбаевдин ата журттары, мунун нотасын ар бир адам жаса албайт экен. Жасалбайт. Мен ушул боюнча көп кыйналдым. Анан бир-эки адамга жаздырдым эле, аны текшерүүдө өтпөй калды. Каталар көп экен, болуп калды. Анан ушунчалык ушулар чыкпаса бул китептин деле көркү чыкпайт го деп, ошо менен жарым жылча издедим. Ушунун ушул кантип болбосун, а киши ушу бир нота жазбай кантип кетет болуш керек деп издеп жүрүп, ушу балдарын издедим, балдарын дагы издеп, алар дагы ушундай дайындуу жерге койбоптур да. Алар да издеп жүрүшүп көп бир жарым жылдан кийин колума тийди ошолар. Ошондой алдым. Андан кийин бул Шамшыбек Өтөбаевдин 30 жаш деген ыры дагы абдан жакшы жазылыптыр. Анын нотасын жазбай кетиптир киши. Нотасы жок экен. Ыры өзү абдан жакшы. Өзүнүн аткаруусунда айрыкча бир башкача интонация. Бул ырдагы эң негизги нерсе бул интонацияда. Ошол абдан келтирет. Абдан келтирип жазган. Ушунун нотасына да кыйналдым аябай. Анан ушу Жамиля Муратова менен да иштештим. Ал кишинин 7 ыры бар. Ал киши 7 огон чыгарган экен. 4төн бияка киргиздим Алыкулдун ырына. Анан ошо кызыбыз жазып берди, ошо 30 жашка нотаны. Анан 30 жаш деп бизде Дүйшөнбек Өтөбаев тиги Укуйуп агайыбыз, а киши дагы 30 жашка абдан жакшы тиги огон чыгарган экен. А кишинин дагы нотасы жок. Нотасы да жок эчтеке. Болгону ырдаган үнү бар да. Анан ушундай анан андан тышкары дагы биздин эле атактуу композиторлордун өздөрүнүн ырлары бар экен, чыгарыптыр. Бирок нотасы жок экен.
Мына кишилердин үйүнө чейин бардым, бирок мен ырдагам, чыгаргам балам, бирок нотам жок деди. Ушуга чейин болуп калды, ошонун арасына үндөрүн алып антип ушундай иш менен бүтөт экен да, ошондой кыйынчылыктар менен болуп Ошон калды. үчүн бар да. Жанагы арманды музыкалык сабатым жок. Анан чатырган канатым жок деген. Ошон үчүн да мына чыгарып алып, ошону жаса албай музыкалык сабат жок. Бул эсебинен чоң нерсе да. Чоң нерсе экен. Анан ошол жанакы Алыкулбек Жекшенбек деген эмен экөөбүз жакшы, мамилебиз жакшы. Ошол жигит Алыкул боюнча бир 7-8 китепти жазган жигит, автору. Анан ошол обон чыгарган экен, анын да обондорунун нотасы жок да, өзү нота жазганды билбейт дегендейм да. Анан кийин анын нотасын эч ким жазып бербей койду. Ошонун 3 ыры, баласынын 5 ыры, 8 ыры үчүн мен дагы жарым жыл жүрдүм. Ар кимге кайрылсам жазып беришпейт. Ушундай кыйналдым, ар кандай болуп жүрдүк. Мен анда дагы ушундай принципке туруп алдым. Ушу жигиттин ырын бияка киргизбесем бул китепти чыгарбайм деп. Изденүү башталды. Ошондой болуп отуруп, ар бир жерде ушундай такалыштар, ар кандай нерселер менен жүрүп бул китеп ушундай мындай чоңураак, көлөмдүү, анан ишин эмесине келди да, ошондой болуп жүрүп туруп. Ниетсиз болгон дагы, ниетиңиз болгон үчүн бул китебиңизге көптөгөн музыкалар камтылып калган. Албетте, балким сизде тууралашып дагы чыгарайык деп аракет жасайт, бирок сизде эмгек болбойт. Келиңиз дагы бир ушул Алпакымыздын сөзүнө таандык, бир сонун бир музыкалык чыгарманы угуп, кайрадан маегибизге келсек. Биз менен чогуу болуңуздар. Кетпесин налат киіп ат тизгинин шарпырып азабыңды өз мойнума алайын из карайын токтой турчу ата журт из карайын токтой турчу ата журт жазда башка желтимесин абайла турбас мобул турган сур булур бүт дартыңды өз мойнума алайын сен орума мен оруюн ата журт
Абдан жакшы көрсөтүү салданары улантабыз. Ким Сажекова айтсаңыз, эми ушул китепти чыгарууда бир топ адамдардын салымы кошулат чынында эле. Албетте китепти чыгарып коюпсуз, азаматсыз деген бул бир сөздө, бирок ошонун аркасына сая түшүү, маалыматты топтоо, аны иретке келтирүү, өзүңүз билгендей, жанагы сынчылар деген бар, мунун дагы электен өткөзүп элеш керек дегендей, мынакей биздин баарыбызга белгилүү болгон композитор агабыз азыркы учурда биздин ушу маданияттын министри болуп турат. Агайыбызга алып барып бир мындай көрсөтүңүзбү? Кандай бир китеп чыгардым эле, же алып барып көрсөткөнүзгө бетиңиз чыдабадыбы? Бул жакында ушул жыл аяктап бараткандан мен ушу 2-3 китебим даяр болуп калды да. Анан өзүм дагы ушул немеге юбилейим болуп калды. Ошонун астында жашчылар союзунда ошону кичине талкуулап кишилер менен өткөнбүз. Анан ошол жерде сөз болуп калды, ушу министрликке да көргөзүү боюнча. Анткени бул жерде бул министрликтин дагы академия наук бардык жактан материалдарды алдым да, ошолордо көргөзүлгөн. Анан мен яка кирүүгө туура келди көргөзүүгө. Анткени бул иш жалгыз эле мага тиешелүү эмес да. Ооба. Кыргыз журтчулугуна тиешелүү нерсе. Анан министрге бир көргөзүп көрөйүн, жарыкка элдин астына чыгараардан мурун деп. Эмне дейт болду экен, Муну жап балам жарабайт десе, балким этегимди жыяйын деген сыяктуу. Анан ошентип, анан барып, ушундай киши менен саламдашып, анан ушу мындай эмгек кылдык элек деп көргөзсөм, барактап отурган киши эми композитор да, андай болсо дагы. Киши ушу барактап отурганда мен чекемен терс чыгып кетти чындыгы. Мен бул китепти эмне алып келдим экен бул кишиге, мени кууп чыкпаса экен деп. Мындай ушундай да китеп чыгарасың балам деп, эми биз кичүүбүз да эни деп ошентип урушуп коет го десем, баягы киши мындай жактырды. Анан бул чоң эмгек болгон экен, буюрса бул эмгегимди бүткүл ушу кыргыз журтчулугуна ар бир мектепке, ар бир үйгө киргизчү китеп экен, ушуга кол кабыш кылабыз буюрса, жаңызым менен деп ушу жакшы бир оюн айтты. Мен абдан ыраазы болуп, сүйүнүп, Албетте, ким эле эркек балалы болгондой китебим бучактап алып эшикке кеттим. Ушундай жакшы болду. Мен ал кишиге рахмат, чындыгы. Ушундай. Жакшы. Демек, Кудай буюрса, бул китепти таркатуу иштери башталган турбайбы? Кудай буюрса, биздин баардык жети дубанда болуп, ошол биздин музейине дагы берилсе керек, Кудай буюрса, берилип, анан